Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев уулунан жана энисинен ажырап, удасы менен оор жоготууга учурады. Жергиликтүү маалымат каражаттары бүгүн 6 февралда туңгуч президенттин уулу Айдар Акаевдин каза болгонун жана бир тууган агасы Чилтен Акаевдин уулу Кубан Акаевдин каза болгонун жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда Айдар Акаев 5 февраль күнү жүрөгү кармап Москвада каза болгон. Ал эми ушул күнү Кубан Акаев кеминде жерге берилген. Айрым басылмалар жеке булактарына таянып, Айдар Акаевдин сөөгү 8 февраль күнү Москвада жерге берилерин жазып жатышат. Туңгуч президент Аскар Акаев бийликтен кеткенине быйыл март айында 15 жыл толот. 15 жыл ичинде Айдар Акаев атасы сыяктуу эле мекенине бир да жолу келе алган эмес. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кызына үйлөнгөн Айдар Акаев тууралуу айрым маалыматтар менен бөлүшө кетели. Айдар Акаев 1976 жылы 26 февралда Ленинград шаарында төрөлгөн. 1998 жылы АКШдагы Мэриленд университетин аяктаган. Дал ушул жылы ал Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия Назарбаевага үйлөнгөн. Бирок жубайлар 3 жылдан соң эки башка жолго түшкөн. Андан кийин белгилүү актер Ашир Чокубаевдин кызына үйлөнүп, 3 балалуу болушкан. 2005 жылы январда парламенттик шайлоодо Айдар Акаев жана бир тууган эжеси Бермет Акаева Жогорку кеңештин депутаттары болушкан. 2005 жылкы март инкылабынан кийин Айдар Акаевке Аскар Акаевдин башка үй бүлө мүчөлөрүндөй эле кылмыш иши козголуп, ага издөө жарыяланган. Урматтуу достор, ушул сыяктуу эле биздин башка да жаңылыктар менен таанышып туруу үчүн соц тармактардагы баракчаларыбызга жазылыңыздар. Шилтемелер ылдый жакта.